Усман разияллаху анху риwayat кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, силерден эң жакшыңар Куранды үйрөнгөн жана башкаларга үйрөткөн. Ушул хадисти уккандан кийин Сулами деген табииндер кимдер алар? Сахабаларды көргөндөр. Сулами деген табиин ушул хадисти уккандан кийин 70 жыл Куранга кызмат кылган экен. Өзү Куранды үйрөнүп, башкаларга үйрөткөн экен. Жок дегенде бир балаңызды бир үйдөн бир алым чыкса, бир каары чыкса кандай жакшы. Дүйнө эми зарычылык, дүйнө кесибинде кылыш керек. Бирок дүйнөнүн кесиби, дүйнөнүн илими мейли инженер болсун, мейли доктор болсун, мейли прокурор, сот болсун, мейли министр болсун, депутат болсун, алар да зарычылык кылыш керек. Бирок алардын пайдасы бул дүйнөгө эле пайдасы тиет. Бирок сиздердин балдарыңыздардын Куран илими бул дүйнөгө да пайдасы тиет, акыретке да пайдасы тиет. Бул Куран кабырда да шафаат кылат, акыретте да шафаат кылат. Куран илимин алган каары, алым бул ата-энесинен шафаат кылат. Куран жаттаган каарынын дейт, тозок важип болуп калган 10 кишини тозоктон куткарат дейт. Алымдын өзүнүн фазилети бар, илимдүүлөрдүн өзүнүн фазилети бар, Куран окуган адамдын өзүнүн фазилети бар. Балаңыз үчүн сиздин жакшылыгыңыз ушул экен.